Бүгүн KG Group курулуш компаниясы кезектеги кайрымдуулук ишин өткөрүштү. Аталган компаниянын адатына айлангандай үй короз айынын куттуу күнүндө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды азык-түлүк баштыгы менен камсыздашты. Маалым болгондой, бул жолу 200 адамга азык-түлүк берилсе, борбордо эле эмес, Ош шаарында дагы мындай саамалык улантылат. Кармаган орозоңорду Алла таалам кабыл кылсын. Ушул элдин атынан салам айтабыз сиздерге. Инвалидтерди сыйласаңар, силерди Кудай сыйласын. Ал эми иш-чараны салынып жаткан имаратта өтүүсүнүн дагы өзүнчө жөрөлгөсү бар. Компаниянын изөөчүсүнүн айтымында ушул жерге келип, ыраазы болгон инсандардын батасы, калуу тилеги орундалып, жаңы курулуп жаткан имараттын пайдалуу бекем болсун деген негизде өткөрүлөт. Бул бүгүнкү иш-чара өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол ыйык Ороз айынын, Рамазан айынын урматына жыл сайын элдин баары баягы иптар берүү, ооз ачыруу, же болбосо дасторкон жаюу менен алек болсо, биз ошол биздин коомчулукка жаңыча бир ыкма, жаңыча бир түшүнүк киргизели деп, ошол ар бир адамга иптар кылууга, ооз ачырууга кеткен суммага бир аз акча кошуп, азык-түлүк коробкасына, ошол азык-түлүк коробкасынын берүү ыкмасына жылдан жылга колдон келишинче өтүп атабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй чындыгында муктаж үй бүлөлөр келди деген үмүттөмүн. Чындыгында баягы тааныш билиш болбостон, же болбосо чоңдор болбостон, же болбосо саясий өңүттө эмес, чындыгында майыптар, чындыгында азиздер, кээ бир деңгээлде Кудайдын сүйгөн пенделери келип, бүгүнкү ушул иш-чарага күбө болуп, чакырылып, ушул адамдарга, биздин жарандарга ушундай бир коробкалар таркатылып атат да. Мен ойлойм, бул нерсе менен биздин элге болгон кайрымдуулук, кол сунуулук, жоомарттык bundan кийин дагы өрчүт деген үмүттөмүн. Жыл сайын ошол жардам көрсөтүлчү үй бүлөлөрдүн санын көбөйтөбүз деген аракеттебиз. Азык-түлүк менен камсыз болгон бүгүнкү жарандардын көпчүлүгү мүмкүнчүлүгү чектелген, кулагы укпаган, көзү көрбөгөн инсандар. Арасында бир нече жылдан бери жардам алып келе жаткандар дагы бар. Биз азыр курулуш компаниясы, KG Group курулуш компаниясынын президенти Имамидин Ташев Асамидиновичке чоң ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Анткени ушул бизде Кыргызстанда азиздер жана дудуктар коомчулугу бар. Ошол коомдун ичинен биз өзүнчө азиздер, сүйлөгөн, дүлөйдөгөн адамдар бөлүнүп 2 жылдын жүзү болуп калды. Услышь меня деген бир кайрымдуулук фонд ачканбыз. Ушул коомдун негиздөөчүсү катары жана анын төрайымы ушул бурулча майып адамдар өзүнчө коом түзүп, бардык бийлик бутактарына жакшы колунан келген бизде боорукер адамдар көп экен, ошолорго кайрылып, бүгүнкү күндө ошонун жыйынтыгын алып, Имамиди мырзадан жардам алып отурабыз. Бул биринчи эле жолу алып аткан жокпуз. Азык-түлүк баштыкчасында бир жолку ифтарга эмес, үй бүлөнүн бир нече күндүк тамак ашы ылайыкталып даярдалган. Мындан ары кайрымдуулук ишин жыл сайын эмес, 4 айда бир өткөрүүгө бел байлап жаткан компаниянын каалоосу күч.